Августта Кыргызстанда бензин кымбаттап, дизель арзандады. Август айынын башынан Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 1 сомдон 2 сом 50 тыйынга көтөрүлүп, дизель 5 сом 50 тыйынга арзандады. Эң жогорку баар Азаков шаарында экенин Улуттук статистикалык комитети күйүүчү майларга жасаган мониторингинде аныктады. Ал эми айдоочулардын айтымында 92 бензин 1 сом 50 тыйынга кымбаттап, азыркы баасы 60 сом 50 тыйын жана 61 сом 50 тыйынды түзөт. Ал эми АИ-95тин баасы 5 сомго көтөрүлүп, учурда 65 сом жана 70 сом 50 тыйын болууда. Жай башында нефтетрейдер ассоциациясы 2 айдын ичинде бензиндин баасы 5-6 сомго кымбаттаарын эскерткен. Июль айында Бишкекте АИ-92нин баасы орточо 54-55 сомду түзгөн. Буга чейин орус медиалары Орусиянын айрым региондорунда күйүүчү май жетишпей жатканын жазып чыгышкан. Анда кээ бир май куюучу жайларда бензиндин жана дизелдин айрым түрлөрү жок болуп жатканы да айтылган. Муну адистер мунай азыктарына сезондук суроо талап күчөгөндүгү, нефтинин